Саламатсыздар, ордуңуз кут болсун. Мен ойлойм парламенттеги депутаттардын баары эле колдоп беришет, тажрыйбалуу. Анан эми саясатта ар кандай ситуациялар болот. Бул жагын деле депутаттар биз колдоп беребиз. Бирок бир маселе да менден. Бишкек шаарынын 1-Май району бар, билесиздер. Ошол жерде мурдакы биринчи чоң ооруканабыз бар да. Территориясы 1 гектар. Бул деген профсоюзная кызыл аскер жакта чоң территория. Ошондо эски оорукана боюнча мурдакы наркологиянын, психоневрологический диспансерлердин ошол территорияларында 1 гектар анан уурап калган эски имаратта. Ушул чоң территорияда заманбап, заманыбызга туура келген, анан ошол тегерегинде жашаган жан конуштар менен кызыл аскер менен бирге эске алсак 30-40 миңден ашып кетет экенбиз да. Чоң имарат салып бербейсиздерби? Сиз менен 3-чү министр келип атат да. Баары башы ийкеп карап көрөбүз дейт. Анан деген калктын саны көбөйүп атат. Анан пробкалар бар деп атабыз. Анан ошол шаардын тиги четинен борборго келбегиле десеңиздер, центр жанакы Лагвиненко ооруканаларга. Анда ушу сырттагы территориянын центрден алысыраак жерди бир разгрузка кылыш үчүн многопрофильный кыласыңарбы? Дагы кандай ар кандай немелери аталыштар бар да. Ошондой бир чоң имараттарды азыр мурда укук коргоо органдарга бир канча этаж, 7-8 этажбы, 14 этаж дедиби, чоң имаратка бир оорукана салдырып турабыз. Ошондой бир чоң имараттарды салдырып бербейсиздерби деп суранат элем да. Бюджетке биз биякта парламенттен биз да жардам берели да, жогорку кеңеш депутаттары. Так кандидатураңыздарды колдойбуз. Кадрлардын жактан аябай аксап жатат көп. Биздин администрация президентага да айтылгандай сөздөр ошол жак негизги. Ушу кадр жакшылап караңыздар. Анан тааныш билиш деп алып атып, аягында баары жалакасы сизге тиет. Ал жагында эске алыңыздар. Ишиңизге ийгилик. Бирок сиздин бир ошол позиция боюнча сөзүңүздү угат элем да, айтып койсоңуздар. Кандай дейсиздер? Кызыл аскер тарапты билесиз да? Ооба, билем. Билбейсизби? Билем. Билесиздер, Ооба. Ошол жакта бир нормалдуу оорукана жок да. Негизи сунушуңуз чынында мындай өтө көйгөйдү чече турган сунуш. Эмнеден чындап ошол жактан 34 миң деп атасыз, ошончо калктын шаардын ичине кирип кызмат алып кетиши, биринчиден шаардык больницаларга дагы нагрузка, элдин өзүнө дагы бир чоң кыйынчылык болот. Аны караштырып эске алыңыздар. Эске алалы. Рахмат.